жакшы окуган окуучулар айлантат, анан кайта суу куйган менен салыштырат. Кадимки математика сабагындагы куб фигурасынын көлөмүн аныктоо үчүн мугалим формуласын жазып берип, ага ылайык бир нече мисалдарды чыгарып коюу жетиштүү болчу. Эми дүйнөлүк стандартка ылайык билим берүү системасына өтүү талабы коюлганы, көнүгүүлөрдү колдонуу менен сабактарды жандуу өтүүгө өзгөчө көңүл буруу зарыл. Ага ылайык кубтун сыйымдуулугун аныктоо үчүн ар бир командага түрдүү көлөмдөгү идиштер таратылып, анын көлөмүн жана сыйымдуулугун чыгаруу тапшырмасы берилди. Мугалим багыттоочу гана болуп, окуучуну окуу процессинин борборуна коюу, алардын сабактарга болгон кызыгуусун арттырып, изилдөө, ойлоп табуучулук, сынчыл ой жүгүртүү жөндөмдөрүн калыптандыруу — бул STEM сабактарынын максаты. Тагыраак айтканда, илим, технология, инженерия жана математика сөздөрүн камтыган ыкма балдардын ар тараптан өнүгүүсүнө өбөлгө түзөт. Балдардын кызыктыруусу этабы бар, изилдөө, балдарды изилдөөгө түртөбүз, алардын оюн угуп, алардын ошо жүргүзгөн изилдөөсүнүн үстүндө деталдаштырып, тереңдетип, биз ушундай балдардын сынчыл ой жүгүртүүсүн жана ошондой эле ошол алган билимдерин, көндүмдөрүн өнүктүрүп, жашоосунда колдонгудай кылып, биз сабакты өтүүгө түрткү кылып жатабыз. Дүйнөлүк стандартка ылайык келген бул ыкма 12 жылдык билим берүү системасынын өзөгү. Окуучуларга берилген билимди жашоо менен байланыштыруу жана аны жашоодо колдоно алуу негизги талап. Андыктан билим берүү мекемелеринин өкүлдөрү эл аралык PISA тестирлөөсүнө даярдык көрүү үчүн аракет кылышууда. Анткени окуучулардын деңгээли мына ушул тесттин жыйынтыгы менен аныкталат. Математикада математикалык сабаттуулугун жана экономикада, айыл чарбасында колдоно алабы дегенде, илимде ушул жанагындай өзгөрүүлөрдү биле алабы, далилдөөлөрдү, изилдөөлөрдү жүргүзө алабы, ошол 15 жаштагы баланын калыптандыруу үчүн, ошол калыптангандыгын, базалык билимин билүү үчүн ушул тестттерди билет да. Бул международный тест. PISA жана 12 жылдык билим берүүгө өтүү үчүн даярдыктар кызуу уланууда. Нарын облусу боюнча 200дөн ашык STEM предметиндеги мугалимдердин квалификациясын жогорулатуу окуулары уюштурулду. Окуучулардын интерактивдүү методика менен окутуусуна басым жасалып атат. Негизгиси баягы окуучуларды мугалим эле окутуу эмес, окуучулар өзүн өзү окутуу, бири-бирин окутуу деген ошол интерактивдүү методикадагы негизги басым жасалып атканы ошол да. Агартуучулардын билим деңгээлин жогорулатуу программасы Билим берүү жана Илим министрлиги, Республикалык педагогикалык кызматкерлердин квалификациясын жогорулатуу жана кайра даярдоо институту жана секторду өнүктүрүү программасы мектептик билим берүүнү реформалоо долбоорунун алкагында ишке ашырылууда. Жаңы программаны ишке ашыруу аркылуу өлкөдө билим берүү системасынын сапаты жогорулап, келечекте өсүп келе жаткан муундун билим алуусуна терең таасир этмекчи. Гүлира Туратбекова, Жолдошбек Курманбеков, Нарын жаңылыктары.